Салам достор, каналыма кош келиңиз. Сиз менен биргеликте бүгүн дагы мугалимдер үчүн көрсөтмө куралдардын бирин жасап көрсөтөмүн. Каналымдан алыстабай мени менен чогуу бирге болуңуз. Бул балдардын моторикасын жана ой жүгүртүүсүн өстүрүүчү көрсөтмө куралдардын бири. Бала оң жана сол колдорун айырмалай билүүсүн билет ушул көрсөтмө аркылуу. Ал үчүн биз өзүбүз каалагандай түздүү барактардан жасасак болот. Кагазды беттештирип, андан кийин балаңыздын колун кагаздын үстүнө коюп, үстүнөн үлгү кылып сызып алабыз. Эми мынакей өзүңүздөр көргөндөй беттештирилип турган кагазды кайчынын жардамында кыркып алабыз. Сиз дагы сөзсүз түрдө үйдө дагы жасап көрсөңүз болот. Балдарыңыз өтө кызыгуу менен ойношот. Анткени негизинен бул мектеп жашындагы балдарга өтө пайдалуу, же болбосо садикке барган балдарга дагы өтө пайдалуу. Бала оң жана сол колун айырмалап, ажыратып билгенди үйрөнөт. Мынакей биз даярдап кыркып алдык. Эми бул тегеректи дагы кыркып алабыз. Видеону аягына чейин көрсөңүз, сиз үчүн пайдалуу видео болот деген ойдомун. Мынакей достор, кыркып даярдап алдык. Эми А4 формасындагы ак кагазды алып, даяр кыркып алган үлгүлөрүбүздү желимдеп жармаштырып алабыз. Мынакей сол колубузду желимдин жардамында жармаштырып чыктык. Эми жанына тегеректи дагы жармаштырып алабыз. Оң колубузду жармаштырабыз. Мынакей оң колду дагы жармаштырып чыктык. Жанына тегеректи жармаштырабыз. Экинчи А4 кагазга дагы жармаштырып чыгабыз. Мынакей достор, биз даярдап болдук. Эми колдонсок дагы болот. Кааласак ордуларын алмаштырып дагы колдонсок болот. Тегерекке муш, кол. Тегерекке муш, кол. Мына ушинтип ордуларын дагы алмаштырып колдонобуз. Видео сиз үчүн пайдалуу болду деген ойдомун. Видео жакса лайк басып, каналыма катталууну унутпаң. Кийинки видеодон жолугушканча.